Ташкенттеги окуучунун сабалышы. Өзбекстандын вице-спикери Орусияны өз иши менен алектенүүгө чакырды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Ташкенттеги мектепте орус тилдүү окуучунун сабалышы боюнча окуядан кийин Өзбекстандын элчисине билдирүү жасаган. Ага Өзбекстандын вице-спикери жооп берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Буга чейин Орусиянын дипломатиялык департаментинин расмий өкүлү Мария Захарова окуяга баа берүү өтүнүч менен Өзбек бийлигине кайрылган. Өзбекстан парламентинин вице-спикери Алишер Кадыров аны өз ички иштери менен алектенүүгө чакырган. Өзбекстандын мектебинде баланын укугу бузулушу боюнча мыйзамдын негизинде чара көрүлүүдө. Алар өздөрүнүн ички иштери менен алек болуп, биздин ички маселелерибизге аралашпаса туура болмок деп айтылат. Кадыровдун Телеграм баракчасындагы билдирүүсүндө. Эске салсак, интернетте буга чейин Ташкенттеги мектептердин биринде 6-класстын окуучусу орус тил мугалиминен сабакты орус тилинде түшүндүрүп берүүнү суранганда, мугалим окуучуну сабап салган, видео тараган. Буга байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Өзбек бийлигинен түшүндүрмө сураган. Булак Супер Кежи. ЖККга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери АКШда жолукту. Кече 26 сентябрда Нью-Йорк шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев казак тараптын турагалыгы алдында өткөн Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жумушчу жыйынына катышты. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө уюмга мүчө мамлекеттердин Бунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын алкагындагы артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруунун алкагында өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Ошондой эле аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелери менен катар алдыдагы уюмдун жыйындарын уюштуруу иштери айтылды. Булак Супер Кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Ал коркок. Биволдун мурдагы жубайы анын атаңдашына жаракат алган жерлерин айтып берди. Бокс боюнча дүйнө чемпиону Дмитрий Биволдун экс жубайы Екатерина абсолюттук дүйнө чемпиону наамы үчүн беттештин алдында мурдагы күйөөсүнүн атаңдашы Артур Бетербиевке алган жаракаттары тууралуу Instagram баракчасына жазды. Анын мындай кадамга баруусуна алардын ажырашуу чыры болгон. Ошондой эле ал бул беттешти Артур Бетербиевди колдой турганын айткан. Биволдун жана анын сүйлөшкөн кызынын мага жасаган кылыктарынан кийин мен Артурга Биволдун алсыз жерлерин айтууну чечтим. Анын арткы омурткасы күч келүүдөн жаракат алган. Манжалары бир нече жолу операция болгон. Тизеси ооруйт, сол кулагы да көп жолу сынган. Кээде көзү да жакшы көрбөй калат. Эң башкысы ал коркок. Бизге сенин жеңишиң керек, Артур, деп жазды Екатерина Бивол. Дмитрий Бивол менен Артур Бетербиевдин беттеши 12 октябрга белгиленген. Беттеш Эр-Риядта, Сауд Аравиясы бокс кежесинин алкагында өтөт. Бул күрөштө жарым оор салмактагы абсолюттук дүйнөнүн чемпиону наамы берилет. Алгач беттеш 1-июнга пландалган, бирок Бетербиевдин жаракат алганына байланыштуу кийинкиге жылдырылган болчу. Путин Орусиянын өзөктүк доктринасын өзгөртүүнү сунуш кылды. Эгерде өзөктүк куралы жок кайсыл бир өлкө ошондой куралы бар өлкөнүн катышуусу же колдоосу менен Орусияга агрессия көрсөтө турган болсо, алардын биргелешкен кол салуусу катары бааланышы керек. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин билдирди. 25 сентябрда Коопсуздук кеңештин жыйынында сүйлөп жатып Путин өзөктүк курал боюнча мамлекеттик саясат жөнүндөгү документ менен аскердик доктринага өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтып, кайсыл учурда өзөктүк курал колдонсо болору тууралуу согуштук коркунучтардын тизбесин кеңейтүүнү сунуш кылды. Доктринанын жаңы версиясында Орусияга өзөктүк гана эмес, стратегиялык же тактикалык канааттуу, учкутсуз жана башка учактар сыяктуу кадимки курал менен жабырт кол салуу болгон учурда да өзөктүк курал
колдонулары жазылат. Өзөктүк курал өлкөнүн эгемендигине коркунуч жараткан бардык учурда жана ошондой эле союздашы Беларуска коркунуч жаралганда да колдонушу керектигин айтылды. Украинанын президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Путиндин бул билдирүүсүнө комментарий берип, өзөктүк шантаждан тышкары Орусияда дүйнөнү коркутуунун башка эч кандай каражаты жок, мындай каражат жарабайт деп айтты. Быйыл 7 июлда Петербург экономикалык форумунда сүйлөп жатып Путин өзөктүк доктринаны өзгөртсө болорун айткан. Бирок ошол эле кезде куралдын мындай түрүн колдонуу жөнүндө ойлоонун да зарылчылыгы жок экенин айткан. Булак Азаттык. Израиль менен Ливандын чек арасында араб өлкөлөрүнүн 40 000 согушкери чогулганы айтылууда. Израилдин Haaretz гезити Голан дөңсөлөрүнүн аймагына 3 араб өлкөсүнөн 40 000 согушкер келгенин, Израиль армиясы менен азыркы кагылышууда Хезболланы колдоо үчүн даярданганын билдирди. Ирак, Йемен жана Сирия сыяктуу бир катар өлкөлөрдөн Сирияда жана Голандын жанында болжолдуу 40 000 элдик кошундар жана жалданма согушкерлер жүрөт деп жазылат Haaretz гезитинин маалыматында. Ошондой эле маалыматта Хезболла жана Тель-Авив бул кабарлар боюнча азырынча эч кандай расмий маалымат бериши электиги жазылган. Эске салсак, 23 сентябрда Израилдин армиясы Ливанга акыркы 20 жылдагы масштабтуу чабуулун баштап, кеминде 569 адам, анын ичинде 50 бала жана 94 аял набут болуп, 1835 адам жарадар болгон.